Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге жеке клиникалар тууралуу кыскача маалымат бергим келип турат. Себеби бүгүнкү күндө анык статистиканы билбейм, бирок байкашым боюнча элдин бир 30% жеке клиникалардан кеңеш алып, ошол жактан дарыланып жүрүшөт. Бул жакшы көрүнүш деп айтам эң башкысы. Анткени элдин баары эле мамлекеттик ооруканаларга бара берсе, кезек бүгүнкүдөн дагы көп болот дагы. Сиздерди ошол сиздерге кызмат көрсөтүүдүн сапаты начарлашы мүмкүн. Андыктан элдин кайсыдыр бөлүгү жеке клиникалардан кеңеш алып, ошол жактан дарылана бериши керек. Айрыкча капчыгы калыңыраактар деп айтат элем. Анткени жеке клиникага барганыңыздан кийин ар бир нерсе акча болот. Мамлекеттик ооруканаларда болсо көпчүлүк кызматтар бактыга жараша бекер. Анан кайсы тарапка барыш керек деп сурай турган болсоңуздар, мен көбүрөөк мамлекеттик ооруканаларга барыңыздар деп үгүттөйм. Себеби өйдө айтканымдай, биринчиден мамлекеттик ооруканаларда бекер болот, экинчи бул дагы маанилүү себеп. Негизи ошол жеке клиникаларда дагы ак ниет, сиздерди чындап айыктыргысы келген врачтар көп. Бирок тилекке каршы арасында ошол өзүнүн кызыкчылыгын ойлой тургандары дагы бар. Балким 10-1 же 10-2 болсо керек. Ошол адамдарды эске алганда гана мен ошол мамлекеттик ооруканаларга барыңыздар деп айтам да. Алардын мүдөөсү эмне? Алардын мүдөөсү сиздерден мүмкүн болушунча көбүрөөк пайдалануу. Сиздер ошол консультация алып кеткениңизге караганда ал жерде жатып дарыланганыңыздар ошол клиника үчүн жакшыраак. Ошол себептүү ар бир бейтапты алып калганга умтулушат. Анан ошол нерсе менен сиздер балким жакшы болуп чыгасыздар, бирок экономикалык бир аз зыянга учурайсыздар да. Ошол себептүү ошол кээ бир эле врачтарды эсепке алганда мен мамлекеттик ооруканаларды жактайм. Бирок бүгүнкү күндө бактыга жараша баары бир өйдө айтканымда ак ниет врачтарыбыз көп. Баарынын мүдөөсү бир, сиздердин ден соолугуңуздарды жакшыртуу. Анан бүгүнкү күндө Ош шаарында мисалы 100дөн ашык жеке клиникалар бар. Ар биринин ошо башкасына окшогон өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы кээ биринде кызмат көрсөтүү жакшы болсо, кээ биринде врачтары жакшы, кээ биринде дарылары бекер болот. Анан жеке клиникаларда кээ бир нерселерди айтып берейин, түшүнүп алыңыздар. Ошондо ортодо чыр чатактар чыкпайт. Мисалы, мен иштеген клиникада 10 күндүк жатып дарылануу 24 000 сом. Бул өтө жакшы. Анткени көп клиникаларда 50 000ге чейин дагы болот да 10 күндүк жатып дарылануу. Кээ бирлеринде бизден аздары деле бар. 19 000дик бар. Балким андан арзандары деле болсо керек. Бирок азыр биз ортодо турабыз. Өтө кымбат эмес, өтө арзан дагы эмес. Кызмат көрсөтүүбүз дагы ошого жараша. 24 000дин ичинде эмнелер бар? Сиз клиникага келип жатканыңыздан тарта чыгып кеткениңизге чейин ушул төлөм менен эле чектелесиз. Мындан башка эч нерсе төлөбөйсүз. Бул ушундай. Бирок түшүнүп алышыңыздар керек болгон айрым нерселер бар да. Аларды дагы айтып бербесем болбойт. Мисал үчүн, сиз 24 000 төлөй турган болсоңуз, ошонун 3500 сомун биз ошо клиника сиздин дары-дармегиңизге бөлөбүз. Уколдоруңузга бөлөбүз, таблеткаларыңыздарга бөлөбүз, маз, кыскасы кандай медициналык ушундай дарылар керек болсо, ошонун баарына 3,5 000 сом бөлүнөт. Анан биз берген дары, уколдор, таблеткалар 3500 сомдон аша турган болсо, балким 4 000 болуп кетет, балким 5 000 болуп кетет. Сиздин ооруңузга жараша. Анткени бизде мисалы жатканыңызда бир эле ооруңузга дары жазбайбыз да. Мисалы ашказаныңыз ооруса, ашказанды дарылап кое беребиз. Бөйрөгүңүз ооруса, бөйрөктү дарылап кое беребиз. Анча-мынча моон ооруларын карап коебуз. Анча-мынча неврологиялык ооруларга дагы дары жазышыбыз мүмкүн. Ушунун баары ашып кетиши мүмкүн. Витаминдер дагы болот сөзсүз түрдө.
Анан ошондо мисалы 5000 сом болгон болсо биз берген дарылар, албетте ал дарылар аптеканын баасында эмес, складтын баасында эсептелет, арзаныраак эсептелет дегеним да. Ошондо мисалы 5000 сомдук дары берилген болсо сизге анда 1500 сом кошумча төлөм кылышыңыз керек болот. Ушул өтө чоң чыр чатакты жараткан маселе да. Силер 23 000 деп жаткырасыңар, силер 24 000 деп жаткырасыңар, анан аркасынан толтур акча сурайсыңар деген ушундай талаш маселе. Бул бир гана биздин клиникада эмес, бардык эле клиникаларда ушундай. Кээ бирлеринде дары өзүңөн деп коюшу мүмкүн, дары клиниканын эсебинен дегенде ушундай болот. Көпчүлүк клиникалар 3000 эле сом бөлөт, жана ага жетпей дагы калат да кээ бирлеринде дарылар. Эми бизде ушунчалык жаткандан кийин деп туруп, мен көбүнчө дарыны ашырам. Себеби көбүрөөк бейтаптын кызыкчылыгын ойлойм да, бейтаптын кызыкчылыгын ойлоп толтура дарыларды жазам. Эми албетте анын ар биринин максаты бар, керексиз дары жазылбайт. Анан ашып кетет. Мендеги чыр чатак дагы ушудан. Башкаларда деле болот бул маселе. Келгенде бейтап жатканы келгенде алдын ала түшүндүрүлөт. Бирок түшүндүрсөң деле түшүнбөй койгон адамдар бар да. Ошону жалпыга эле айтып койгум келди. Анан мындан сырткары сиз 24 000 менен жаткандан кийин сизге анализдериңизге дагы акча бөлөбүз. УЗИге тартабыз бардык органдарыңыздарды, ички органдарды. ЭКГ аппаратыбыз бар, жүрөктү тартабыз. Анан 1000 сомдук анализ алабыз. 1000 сомдук. Буга мисалы оорунун түрүнө жараша общий анализ кровь, общий анализ моча, сахар крови, же боордун анализи болот, же бөйрөктүн анализи болот. Анткени баарын кошо турган болсо 1000 сомдон ашып кетиши мүмкүн. Анан ошентип 1000 сомдук анализ алабыз дагы. Бейтап жатканда жалоптарын айтат да, даттанууларын айтканда кошумча даттануулары болуп, кошумча анализ тапшырышка туура келиши мүмкүн. Мисалы үчүн ТТГ анализ тапшырып калышы мүмкүн, гормоналдык анализ. Мисалы ревмотест тапшырышына туура келип калышы мүмкүн. АЦТП деген анализ бар, өзү эле 1000 сом турат. 1000 сом, 1100 сом турат. Ошондо биз 1000 сомдук анализден сырткары кошумча анализ алышыбызга туура келип калат да. Ошондо дагы акча төлөш керек болот. Ушул дагы талаш маселе. Муну дагы жеткирүү кыйын болот да. Эгер ушул жатканына келем деп ниеттенип аткан болсоңуздар, муну дагы билишиңиздерди каалайт элем. 24 000 ичинде УЗИ ЭКГдан сырткары биз 1000 сомдук анализ алабыз. Буга кошумча дагы анализ тапшырышыңызга туура келип калса, ошондо акча төлөйсүздөр анализге. Болбосо төлөнбөйт. Балким 500 сом, балким 1000 сомдук анализ болот. Кошумча. Көп эле учурда болот да баары бир. Анан албетте 3 маалды ысык тамагы, физлечение, массаж булар дагы сөзсүз түрдө болот. Кээ бир адамдардын давлениясы болсо физкабинетке кире албай калат, массаж эле алып калат. Эгер давлениясы жок болсо физкабинетке кире берет. Бронхит болсо, пневмония болсо, ага дагы өзүнчө жана ингаляция, куф деген нерселер бар. Бизде дагы башка клиникаларда дагы эрежелер ушундай эле. Ушуну жеткирүү кыйын болуп калат кээде бейтаптарга. Анан өзү дарылануу 10 күн, кээ бирлер 5 күн жатып чыгам дейт, айрыкча өзүн жакшы сезип калган болсо 7 күн жатып чыгам дейт. Анан ошондо дагы күнүнө 2400 сомдон эсептешет да, андай болбойт. Мисалы 1 күн жата турган болсо бейтап 6000 сом төлөш керек болуп калат. Көп эле клиникаларда ушундай. Анткени бардык текшерүүлөр болгон, анан 1 күн жатып эле чыгам десе болбойт да. Мисалы ошондой көп төлөм болуп калат. Улам күн канчалык аз болсо, ошончолук төлөм көбүрөөк болот. Мисалы бизде 5 күн жатса 16 000 төлөйт. Ушундай. Анан 2400дөн эсептеп 5 күндө 12 000 болот экен дей турган болсо, анда клиника зыянга учурап калат. Ушундагы айтып койбосок болбойт. Андыктан сиздерге жалпылап тыянак катары мынтип айтам. 24 000 деп келе бересиздер, кошумча 2-3 000 алып аласыздар. Эгерде алар иштелсе, сиздер үчүн, ден соолугуңуздар үчүн короткон болосуздар. Эгер иштелбей калса, ошол 24 000 менен чыга бересиздер. Мисалы мен 5 пациент жаткырчу болсом, ошонун экөөсүнүн акчасы ашат. Үчөөсүнүкү ошол 24 000 менен кетет. Ушинтип түшүндүрөйүн. Анан
кайсы бейтаптарды карашымды айтып кое берейин. Терапевт врач катары мен ушул ашказан ичек оорулары, өпкө жүрөк, мисалы эми жүрөк үчүн кардиолог деле бар. Мен кошумча караган адам болом жүрөктө, бирок кардиологдон сөзсүз түрдө консультация аласыз. Ичегилер, өт, боор, уйку без, бөйрөк, муун оорулары боюнча, кыскасы ушул терапиялык кайсы ооруңуз болсо келип жатып дарылансаңыздар болот. Жана бизде өйдөдө айтканымдай кошумча врачтар дагы бар, ревматологубуз бар, кардиологубуз бар, невролог бар. Ушул врачтар негизинен гинеколог дагы бар, аял кишилер үчүн. Урологду консультацияга чакырабыз, зарылчылык болсо. Ушундай бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды айткым келди. Мүмкүнчүлүк болушунча ушул мамлекеттик эле ооруканаларга бара бериңиздер. Бирок кенен эс алып, жакшы, эч жака барбай текшерилип, оорукананын өзүнөн чыгам десеңиздер, анда жеке клиникаларга барыңыздар.